Урматтуу министрлер, аймак жетекчилери, урматтуу ректорлор, жыйынга чакырылган бардык катышуучулар, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Бүгүн ушул залда мамлекеттин бүт аймактары боюнча социалдык, экономикалык жана коомдук саясий абалга жооп бере турган адамдар отурат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич башында турган мамлекет кандай курска багыт алгандыгын жана иштин темпи кандай ылдамдыкта баратканын 2-3 жылдан бери жакшы түшүнүп калдыңарбы деп мен ойлойм. Биз 2 жылдан бери жакшы демилгени баштап атабыз. Жыл башында аймак жетекчилеринен отчет алабыз, пландарыбызды тугузабыз жана окутуп үйрөнөбүз. Бул жумада сиздер үчүн өтө пайдалуу болушу керек. Бүгүн аймактардагы жогорку окуу жайларынын ректорлорун дагы чакырдык. Илим менен практика бирге жүрүшү керек жана окуу жайлар жергиликтүү элдин муктаждыктарын, айрыкча кадрларга болгон муктаждыкты канааттандырууга жана аймактын өнүгүүсүнө тикелей катышуусу милдеттүү. Урматтуу коллегалар, жакында мына улуттук статком жыл жыйынтыктарын жарыялады. Өлкө экономикасынын реалдуу секторунда 2023 жыл тарыхый чекти баскан жылдардын бири болду. Ички дуң продукциябыз 1 триллион 228 миллиард 900 миллион сомду чапчыды. Өсүү темпи 6,2%. Инфляциябыз болсо 7,3%га жетти. Айыл чарбасында 100,6%, өнөр жайда 102,7%, курулушта 110,3%, кызмат көрсөтүүдө 106,2%га өсүү темптери такталды. Улуттук статкомдун такталган маалыматы боюнча 2022 жылдын көрсөткүчтөрү ички дуң продукциянын өсүү темпи 9%да түздү. Бул биринчи жолу биз ушундай пайызга чыгып атабыз. Бирок эгерде биз жок дегенде Борбордук Азияда кошуналардан артка калбайлы десек, жылына 8-10%дын тегерегинде өсүүбүз зарыл. Инфляция 2022 жылдын декабрына салыштырганда 2023 жылдын декабрына 7,3%ды түздү. Өлкөдө социалдык маанилүү товарларга болгон баалар дээрлик туруктуулукта кармалды. Анткени санариптик контролдолор, контролдо кассовый машиналар, электронный товаротранспортный накладнойлор, электронный счет фактуралардагы иштеп, биз товардын көлөмүн, ошонун ичинде азык-түлүктүн дагы көлөмүн Кыргызстан боюнча көрүп байкай баштадык. Биздин кампаларыбыз бүгүнкү чейин дагы толтурулган. Экономикадагы реалдуу сектордун үлүшүнө кызмат көрсөтүүлөр 50,8%ды түздү. Товар өндүрүүчү тармактар 32,3%ды түздү. Өнөр жайы 16%, айыл чарбасы 9,7%, курулуш 6,6%. Ал эми продукталарга таза салыктар, чистый налоги на продукты 16,9%га өстү. Ички дуң продукциянын адам башына бөлүнүшү 2022 жылда $1,740 түзсө, экономика министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча 2023 жылы $1,962,2 чыгууда. Өзүңүздөр байкасаңыздар керек, 2010дон 2020га чейин болгон $300 өскөн, азыр мына сиздер менен чогуу ушундай жетишкендиктерге жетишип атабыз. Өлкөнүн тышкы соодасынын көлөмү 2023 жылы январь-ноябрында 13,9 миллиардды түзүп, 2022 жылга салыштырмалуу 29%га көбөйдү. Экспорттун көлөмү 2,807,9 миллион долларды түзүп, 136,7%га көбөйдү. Бул жерде техникалардан тышкары ата мекендик өндүрүштүн ичинен балык чарбасы жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп жатат. Дээрлик 46,6%га тоңдурулбаган балык көп экспорттолду. Импорттун көлөмү 11,1 миллиард 109 миллион долларды түздү жана 127,2%га көп болду.
Жакшы жагы, жашылча жемиштерди сырттан ташып келүү 13,2%га азайды. Жыгач эмеректери 27,7%га, пластмасса эшик терезе буюмдарын ташып келүү 15,5%га азайды. Демек, мындай продукцияларды атамекендик өндүрүш ишканалары ордун толтура баштагандыгы белгилүү боло баштады. Бакыт Эргешевич, бизде сууну экспорттоонун үстүндө иштерди көбүрөөк алып барышыбыз керек. Анткени суунун импорты, өзүңүздөр ойлосоңуздар, суунун башында турабыз. Борбордук Азияда водонапорный башня уктап коебуз дагы, суунун экспорту ЕАЭС мамлекеттеринен бизге 14,3%га көбөйдү. Негизги капиталга болгон инвестициянын көлөмү 118,8%ды түздү. Мында ички булактардын эсебинен каржылоо 34,6%га өстү. Бул мамлекеттин кудурет чамасын өсүүдө экендигин кабарлайт. Мамлекеттик финансы жаатында бюджет боюнча жетишкендиктерди билесиздер. Мен бул слайдты дайыма көрсөтүп келе жатам. 2020 жылы Садыр Нуркожоевич келгенде өткөрүп алган консолидацияланган бюджетибиз 313,1 миллиард сомду болчу. Былтыр биз 575 миллиард сомго чыктык. 262 миллиард сомго көбөйдү. Жакынкы 3 жылдын аралыгында 1 триллион деген тарыхый көрсөткүчтү бюджет боюнча алышыбыз керек. Биз бюджеттик мыйзамдарды жогорку кеңешке алып барганда көрдүңүздөр, мындан ары биз профицит менен гана жашайбыз. Анткени жакынкы 4-5 жылдын ичинде сырткы карыздын эң чоң көлөмүн төлөй баштайбыз. 400 миллион доллардан ашык жыл сайын төлөп турушубуз керек. Аны өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн булактар менен төлөшүбүз абзел. Быйылдан баштап биз долговая ловушка деп коебуз, ошондон чыгуунун үстүндө аракет жасап иштей баштайбыз. Быйыл республикалык бюджетте профициттин көлөмү 13,9 миллиард сомду түзөт деп атабыз. Мындай профицит биздин тарыхыбызда эң чоң көрсөткүчтөрдүн бири болуп эсептелет. Урматтуу жетекчилер, Садыр Нуркожоевич гүлдөгөн, заманбап, эффективдүү жана коррупциядан алыс, кылмыштуулуктун саны аз, санариптүү, коопсуз мамлекетти түзүүнүн үстүндө болгон күч аракетин жумшап, масштабтуу иштерге күбө болуп атасыздар. Ар бир жетекчинин ишине, демилгелерине тикелей колдоолорду көрсөтүүдө. Мен көп эле айтып жүрөм, дагы эле кайталайм, биз кедей өлкө деген синдромдон кеттик. Биз өнүгүүгө бараткан өлкөлөрдүн катарына кирдик. Ар жылы бизге пессимисттүү прогноздорду беришкен, бирок андай болгон жок. Кыргызстан өнүгүүгө карай багыт алды жана бул темпти сактоого ушул жерде отурган ар бириңиздер жооптусуңуздар. Кыргызстан күчтүү мамлекет. Биз бардык сыноолордон өттүк. Биз эми мындан ары эч кимден коркпойбуз жана ар түрдүү агымдардын жана күчтөрдүн үстөмдүк кылып кетүүсүнө жол бербейбиз. Бизди жакшы эле эксперименттерден өткөрүштү. Биз тазалоонун гана үстүндө боло беребиз. Бизде заманбап, инфраструктуралуу, өнөр жайлуу, энергетикалуу, кубаттуу мамлекетке айландыра турган масштабтуу реформалар башталды. Мындай учурда кандай гана медиа, басма сөз эркиндиги болбосун, ал Кыргызстандын мамлекеттин бүтүндүгүнүн негизги идеяларын гана коштоп колдоого милдеттүү. Ал эми элдин жүгүн көтөрүп жүргөн жетекчилер, мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деп Разаков айткандай, баарыңарды таза ак ниет иштөөгө чакырып кетем. Тарыхый көрсөткүчтөр ар бир аймакта болсун. Мындан ары бизге артка карай жол жок. Жалал Абад, Ош, Каракол шаарларында элге сезилерлик жакшы өзгөрүүлөр болду. Нарын облусу менен түп райондарда административдик территориалдык пилоттук режимде жакшы иштер башталды. Өлкө боюнча Билим берүү министринин маалыматы боюнча жалпысынан 140 мектеп бала бакча жаңы курулду. Дагы 19 мектеп, 8 бала бакча түп тамыры менен капиталдык ремонттон өттү. Баткен обласу боюнча жакшы иштерге өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Тажиктер менен Баткен обласындагы чек араны сүрөттөп тактоо боюнча иштер алдыга активдүү жылып жатат.
Орынбасарларым Адылбек Алешевич, Бакыт Эргешевич, Эдил Жолдубаевич, администрациянын кызматкерлери жалпы агым менен кете бербестен көрсөткүчтөрдү ар бирин талдап, ар бир районго, ар бир айыл өкмөткө бекитип беришиңиздер зарыл. Биринчиден, өнүгүү фонддору боюнча өзгөчө сөз болуш керек. Облустук жана райондук өнүктүрүү фонддордуна жалпысынан 2,8 миллиард сом келип түшкөн. Анын 1,7 миллиард сому жумшалды. Бүгүн отчетторду бергенде ушул фонддор жөнүндө кене маалымат бересиздер деп мен ишенем. Адылбек Алешевич, сарпталган каражаттардын эффективдүүлүгүн текшерип, баа бериңиздер. Өнүгүүгө долбоорлорду көбүрөөк салуу кирешенин көбөйүшүнө, жумуш орундарды пайда болушуна түрткү болот. Бизнес пландарды жазганга тажрыйба жетпей жатканын түшүнүүгө болот. Ошондуктан ушул күндөрү мамлекеттик банктар, өнүктүрүү фонддору бизнес пландарды жазганга, бизнес проектилерди түзгөнгө жардам берүүгө милдеттүү. Ушул күндөрү сиздер дагы бир топ ыкмаларды үйрөнүп кететкиле деген тапшырма сиздерге да коюлат. Мындан ары кайтарымсыз долбоорлордун санын кыскарткыла. Биз сиздерге өнүктүрүү фонддору деп атайын атын атап туруп колуңуздарга бердик. Сиздер болсо кайра эле той топурга, сыйлыкка, дагы бөлөк нерселерге жумшайм деп кат жазып эсте аударып атасыңар. Мындан ары андай болбойт. Жалаң бизнес проектлерди жазууга, инвестицияларды тартууга, эң абалы жумушчу орундарды түзүүгө гана арналыш керек бул фонддор. Экинчиси, ыйгарым укуктуу өлкөнү өкүлдүн жана акимдин резервдик фонддоруна Ош менен Бишкек шаарын кошпогондо 609,7 миллион сом жумшалды. Муну да карап тескеп көрүңүздөр. Үчүнчүсү, жаңы ишканаларды ачып, жумуш орундарын түзүү боюнча жакында биз жыйын өткөздүк. Эдил Жолдубаевичтин инициативасы менен аймактардын маалыматтары боюнча Ош Бишкекти кошпогондо 2037 жаңы ишкана ачылып, 13.464 туруктуу жумуш орunu пайда болду. Бирок айрым аймактар алдыда, айрым аймактар артта турат. Мунун дагы түпкүлүгүн, анализин бериңиздер. Статкомдун маалыматы боюнча январь-сентябрга карата 90.533 жумуш орун түзүлдү. Анын ичинде бейформал секторда Минсоц Трудтун маалыматына боюнча таянсак 80.520 орун түзүлдү. Бул жерде жумуш орундарды көп ачылган Чүй, Бишкек, Жалал Абад облустарын белгилеп коюу керек. Январь-ноябрда орточо айлык Статкомдун берген маалыматтары боюнча 32.142 сомду түздү. Ошол эле учурда каттоодо турган жумушсуздардын саны 67.603 адам болду. Айрыкча Жалал Абад, Ош, Баткен областында дагы эле көп. Кандай тапшырмаларды баарыбыздын астыбызга коюп жатабыз, өзгөчө жергиликтүү жетекчилерге. Быйыл баарыңыздардын алдыңарга коюлуучу чоң милдеттердин бири бул 250.000 жумуш орунун түзүү, эң бул артыкчылык багыттардын бири. Ар бир ишкердин, инвестордун артынан чуркоо керек. Эмгек ресурстарына болгон мамилебизди түп тамырынан бери кайра карап чыгуу учуру келди. Биздин динамикалуу экономикабыз жумушчу колдорго муктаж, жетишпей жатышат. Ушу арабызда турган ректорлорго, жогорку окуу жайларынын алдында квалификацияны жогорулатуучу жана кесиптик техникалык курстарды ачуу зарыл. 16 жаштан 60 жашка чейинки баардык каалоочулар жаңы квалификацияга ээ болушу керек. Эмгек тартиби, эмгек өндүрүмдүүлүгү маанилүү маселелердин бири. Орус, Кыргыз өнүктүрүү фонду, Узбек, Венгер фонддоруна жана кепилдик фонддоруна сиздерге кандай долбоорлор өтөт? Алар кандай формада жазылышы керек? Кандай пункттарына көңүл буруу маанилүү? Булар боюнча аймактарга ушул күндөрү үйрөтүңүздөр. Жана мындан ары аларды жер-жерине барып дагы Адыл Алешевич методикалык өзлөрүнүн рекомендацияларын берип, өзлөрү кредит бизнес алам деген инвесторларды, бизнесмендерди региондордон тандап тартып келиши керек.
Бишкекте отуруп алып качан келет деп отура бербестер. Төртүнчү, республикалык бюджеттин аткарылышынын салык кызматынын маалыматы боюнча айтсак, бизде эң көп берген салыктардын областтын катарына Жалал Абад кирди. Алтын кендердин таасиринен 11,5 миллиард сом. Чүйдөгү өндүрүштөр дагы жакшы салмак кошо баштады. 9,7 миллиард сом. Таластагы алтын кендердин таасири дагы мына жакшы көрсөткүчтөргө түрткү болуп атат. 5,4 миллиард сомду берип атат. Быйыл бардык аймактар республикалык бюджетте аткаргандыгын белгилеп кетүүгө болот. Жергиликтүү бюджеттин аткарылышы дагы жаман эмес, бирок бул жерде белгилеп кетчү көлөмү абдан эле аз. Бул жерде секириктер, рыбоктор жетишпей атат, ошонун үстүндө ар бириңиздер иштешиңиздер керек. Контролдук кассовый аппараттар боюнча салык кызматынын маалыматы боюнча 1 январь 2024 жылга карата өлкөдө 73.804 ККМ орнотулду. Жаныбызда Алматы шаарында эле 158.000 контролдук кассовый машина бар. Бир шаарда. Биз республика боюнча болгон 73.804 контролдук кассовый машиналарды бүтүрдүк. Мукташтык дагы бар. Бизге жеткен маалыматтар боюнча 51.429 ККМ керек болуп атат. Мукташтык базарларга эле 33.423 1-июлга чейин түшүндүрүү иштери жакшы жүрүш керек. Жана кое тургандарга биз колубуздан келсе бекер барын таратканга аракет кылышыбыз керек. Базар эместегилерге 18.000ден ашык ККМ мукташтыкты жабышыбыз керек. Эң көп Свердлов районунда коюлган 7.473, бирок муктаж дагы эле 8.855 болуп атат. Ленин району боюнча болгону 4.983 ККМ коюлган, мукташтык 10.837. Мукташтык Токмокто 1.564, Караколдо 2.000, Жалал Абад шаарында 2.168, Кара Суу базарында кошпогондо дагы Кара Суунун районунун өзүнө эле 2.255 ККМ керек болуп атат. Кыргыз индустрия мекемесине кескин түрдө ККМдерди чыгаруу көбөйүш керек. Азыр мына 30.000 контролдук кассовый машина аппараттарын биз заказ кылдык. Бүт мукташтыктарды 1,5 жапкандай болуш керек. Адыл Алишевич менен Бакыт Эргешевич муну колго алыңыздар. ККМдер боюнча Бишкектин көрсөткүчү жаман эмес. Жалпы 28.461 салык төлөөчү болсо, анын 24.437 же 85,8% ККМди колдонот деп турабыз. Бирок эми бул ККМдерди дагы иштетиш керек. Койгонун коюп, бирок иштебей турганын бизге кереги жок. Салык кызматы жетиштүү деңгээлде ККМ менен камсыз кылсын. Буга финансы министрлиги жетиштүү каражаттарды бөлүп берсин. Салык кызматынан быйыл эле 258 инспектор жумуштан бошоду. Бул алдын ала салык кызматынын жетекчиликтери коррупцияга каршы күрөшүүнүн негизинде. Укук коргоо органдарынын берген маалыматтары боюнча 21 терс мотивтер менен кетти. Салыкчыларга элдин контролу катуу күчөгөнүн дагы бир жолу эскерте кетем. Жер мунапысын алкагында иштер бул президенттин тапшырмасы. Бул багытта 140.000ден ашык арыз келип түшкөн. Бүгүнкү күндө 50%га жакын арыз канааттандырылды. 27.895 техпаспорт, 41.233 кызыл китеп берилди. Ар бир мына областтар боюнча, райондор боюнча карасаңыздар болот. Акимдердин орун басарлары комиссияны жетектеп атат. Алар бир да коррупцияга аралашпай, жана келип түшкөн арыздарды тезден карап чыгып, быйыл баарын бүтүрүп беришибиздер керек. 9. Пайдаланбай калган айдоо жерлер. Кыргызстан боюнча 1.200.000 гектар жер айдалды. Ошол эле учурда 42.567 гектар жер айдалбай калды. Көйгөй сугат суусу. Бул максатта ирригацияга былтыр 1 миллиард берсек, быйыл 2,2 миллиард сом карап жатабыз. Сиздер тараптан да улуттуу иштер болушу зарыл. Ирригация боюнча пландуу иштер
жүрүп жатат. Бакыт Эргешевич командасы менен буга катуу киришти. Канал салуу, каналдарды жаңыртуу, цементтеп бекемдөө сыяктуу туруктуу, узак мөөнөткө кызмат кылуучу иштерге көбүрөөк көңүл бурулсун. Тазалоо иштерине жергиликтүү элди тартуу иштери колго алыныш керек. Райондук электр тармактары боюнча электр энергиясындагы дебитордук карыздар Чүй жана Жалал Абад областарында абдан чоң суммага чыгып кетти. 230 миллион жана 122 миллион. Талой Мкевич, сиз биякта келген жетекчилер менен ушул жуманын ичине чейин бул карыздарды кантип жабасыздар, мага доклад кылыңыздар. Турак жайды камсыздыруу иштери боюнча кээ бир аймактарда иштер өтө солгун. Мисалы Чүй областында 221.325 турак үй бар болса, анын болгону 2,3% эле камсыздандырылган. Баткен областында Лейлек районунда иштер абдан начар. Мына карап көрсөңүздөр болот, мына таблицада сиздердин отчеттордо дагы биздин муну менен салыштырып көрсөңүздөр болот. Биз жакырчылыкты кыскартууга, акчалай кирешеге жетүү жагынан эле эмес, билим берүү, саламаттыкты сактоо, таза суу, тамак аш, турак жай жана бакыттуулуктун башка аспекттери боюнча сыяктуу бөлөк ресурстарга дагы жетүү өнүнөн да карашыбыз зарыл. Жакырчылыкты азайтуу боюнча аракеттер комплекстүү мүнөзгө ээ болуш керек. Ал үчүн жарандардын бардык муктаждыктары камтылган, координацияланган чаралар абдан маанилүү. Саламаттык сактоо жаатында көрсөткүчтөрдө Нарын областы кадрлардын жетишсиздигине карабастан дарыгерлердин натыйжалуу ишин көрсөтүп жатышат. Өзгөчө мына медицина факультеттерин бүт региондогу вуздардын баарына ачып бердик. Сиздер кадрлардын тартыштыгын жабышыңыздар керек. 10. Тартип документтер менен иштөө. Элдин берген баасы баарынан жогору турат. Кызматкерлерге карата коомдогу наразычылыктар, өлкөдө киргизилип жаткан санариптик системалардын иштеши өтө маанилүү. Контроль боюнча бүгүн Азамат Кыргызбаевич кеңири маалыматтарды сиздерге берет. Инфодокс электрондук документ жүгүртүү системасы боюнча көрүнгөн эң начар райондорду белгилеп кетким келип атат. Бул Ала Бука, Жайыл, Алай, Ала Мүдүн, Актала райондордо мөөнөтү өтүп кеткен документтер абдан көп. Санарип аймак системасында үйлөрдү системага киргизүү боюнча Кара Суу, Сузак, Сокулук райондору 50-60-70 миңден ашык үйлөрдү киргизсе, айрым райондор мисалы Панфилов району 11.337 турак үйдү киргизип бүтө албай койду. Актала району болгону 5.698 үйдү системага киргизе албай жүрөт. Жөө кыдырып, өзүнүн кызматкерлери менен өзү эле бүтүрүп койсо болмок. Жашоочулардын системага киргизүү боюнча дагы мына Кара Суу, Нокат, Сузак, Сокулук, Өзгөн райондорунда 150, 200, 300 миңден ашык адамдар киргизилген. Ал эми Чүй районуна 59.320 адамды киргизе албай жүрөт. Болгону 85%. Ал эми Манас району 35.882 адамды киргизе албай жүдөп жүрүшөт. Тогуз-Торо менен Чаткал райондорунда 30 миңге жетпеген адамды дагы системага киргизе албай атасыздар. Системага толук кирбегендиктен элге мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө наразылыктар абдан көп. Ошондуктан акимдердин ишин баалоодо буга дагы абдан катуу көңүл бурабыз. Урматтуу аймак жетекчилери, быйылкы ишибиздин башкысы бул административдик территориалдык реформа. Ушул күндөрү баардык оош кыйыштарын айтып, талкуулап, сурап, чечип кетиңиздер. Бул реформа экономикалык жактан өнүгүүбүзгө абдан чоң түрткүлөрдүн бири болот. Быйыл 100 жылдык белгиленип жатат өзүбүздүн Кара Кыргыз автономиялык облусубуздун. Ошого карата баардык жерде көзгө көрүнөрлүк 100 иш аткарылыш керек. Маданий багытта Астанада дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болот. Региондордон бара турган катышуучуларды эмитен тактап уюштурууга жардам беришибиз керек. Региондордогу элге мамлекетибиздеги жасалып жаткан иштерди, президентибиздин жетишкендиктерин
planlarımızды жакшылап жеткире билишибиz керек. Ар бириңердин артыңарда элибиздин тагдыры жана келечеги турат. Бул факт жоопкерчиликти эки эсе күчөтөт. Мен дээрлик бардык эле райондорго барып келдим. Кайсы жерде кандай проблема бар экендигин ар бириңиздер жана Кыргыз өкмөтү, министрлер кабинети түшүнүп турат. Биздин максат калктын жашоо деңгээлин жана бакубатчылыктын жогорулатуу, жакырчылыкты кыскартуу, региондордун тездетилген социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу, калкка сапаттуу мамлекеттик кызмат көрсөтүү. Облустук, райондук, шаардык администрацияларда структураларды бир сыйра карап чыгыңыздар керек. Карап чыгыңыздарды биз сиздерге дагы жолу тапшырмай беребиз. Президенттин администрациясынын структурасына жакындаштырыңыздар. Мына биз өкмөттүн аппаратын, администрацияны бириктирип, азыр урматтуу президентибиздин менин чечимдерди даярданган чоң бизде управлениябыз бар. Ошону юридикалык жактан бекитип, дайындап бере турган дайыр управление. Анан ушунун баарын аткарылышын карай турган бир управление. Анан эртеңки реформаларыбызды каяка баратабыз айта турган 4 гана управление бар. Сиздер болсо илгеркидей баарын жазып алгансыңар. Колобоктой болуп башы бар, ылдый жагы жок. Баары тең рынок өтүп кеткен. Менчик, силер дагы эле баягындай илгерки нукта кетип баратасыздар. Биз атайын силерди мажбурлабай айтабыз. Бирок мына Нарын областы өтүп кетти эле, өзүнүн иштерин көрүп атасыздар. Эң арткы, эң өнүгүү боюнча артта калып калган область кичинеден астыга чыгып, астыга жыла баштады. Урматтуу коллегалар, бизде биримдик, ынтымак, акыл эс, билим жана күчтүү саясий эр азыр мунун баары бизде бар. Баарыбыз Манастын 40 чоросунда күчтүү команда болуп иштей беришибиз керек. Алдыда амбициялуу көп иштер бар. Ошондуктан биринчи кезекте адам капиталы күчтүү болуш керек. Айрыкча ар бир жетекчи билбегенин сурап, билгенин башкаларга үйрөтүү жолунда болушубуз абзел. Семинар пайдалуу болот деп ойлойбуз. Биз сиздерди көйгөйлөрүңүздөрдү дагы жакшылыкты чечип аткан нерселериңиздин баарындагы бири-бирибизге айтууга, угууга даяр экенибизди айтып коеюн.